Жалал Абад шаарындагы номер 13 Роза Азимов атындагы мектептин 1-класстан 4-класска чейинки окуучулары ысык тамак иче баштады. Мектептин ашканасын керектүү жабдыктар менен камсыздоо үчүн Япониянын Кыргызстандагы элчилиги $25,000 бөлгөн. 今回のプロジェクトでは、オシュ州とジャララバード州の学校8校に Жапон өкмөтүнүн чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу гранттык программасынын алкагында Ош жана Жалал Абад облусундагы 8 мектепте ысык тамак долбоору ишке ашты. Окуучулар үчүн жылуу тамакка керектүү мечтер, муздаткычтар жана башка зарыл жабдыктар алып берилди. などの給食機材が供与されました。 Ал эми шаар мэри Мураталы Тагаев аталган мектептин ашканасын толук оңдоодон өткөрүү үчүн жергиликтүү бийлик 1,3 миллион сомдой акча бөлгөнүн билдирди. Мурда шашке чай гана ичип келген 1-класстан 4-класска чейинки 1170 окуучу эми ысык тамак менен камсыз болду. 2019 жылы башталган бул долбоор быйылкы мына балдарды колдоо жылында жүз берип отурат. Анын негизинде мына элчи мырза өзү келип бүгүн ушул иш-чараны биз баягы эмеректерин тапшырып дегенде мындан ары дагы бул иш уланат. Кудай буйрса биз шаарыбыздагы бардык мектептерди тийиштүү деңгээлде, тийиштүү үлгүлүү ашкана кылганга жергиликтүү бийлик ушул донорлор менен биргеликте мындан ары дагы иш алып бара беребиз. Мектептен ысык тамактын берилиши окуучулардын сабакка болгон активдүүлүгүн көтөрөт дешет мугалимдер. Анткени кенже класстын окуучулары көп учурда окууга тамактанбай келет дейт мектеп директору Элмира Кушпакова. Бир жумада 5 күн болсо, ошол 5 күндө 5 түрлүү тамак менен тамактанышат. Азыркы учурда ушул бул эң жакшы нерсе экен. Анткени балдарга күндө сабакка болгон көңүлдөрү дагы ачык болуп, сабакка болгон кызыгуусу артат экен. Ата энелер дагы ыраазычтыктарын билдирип атат азыркы күндө. Жалал Абад шаарында 20 мектеп бар. Учурда алардын болгону 4-үндө ысык тамак берилет. Калган мектептердин кенже класс окуучулары шашке чай менен гана чектелген. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.